Бул жаңылык дүйнөгө 1 сааттын ичинде тарады. Мексиканын конгрессинде башка планетадан келгендерди көрсөтүштү. Башка планетадан келгендер. Бир эле мага эмес, баарына кызык болсо керек. Буга чейин биз YouTube'да видеолор көрчү элек. Асманда учурган тарелкалардын алыстан тартылган адамзатка же жердеги жаныттарга окшогон бир заттын сүрөтүн көрүп, аябай кызыкчу элек. Бул жолу мындай болгон жок. Мунусунда куру сөз эмес, далилдер дагы болду. Конгресске 2 куту алып келип, ал кутулардын ичинен сөөктөрдү көрсөтүштү. Жакшылап карасак, булар жердеги жандуулардын эч бирине окшошпойт. 3 манжалары, дене түзүлүштөрү, формалары аябай таң калыштуу. Бирөөсүнүн сөөгүндө металл бар, а бирөөсүнүн ичинде болсо жумуртка сыяктуу нерселер байкалат. Балким мунусунун боюнда бардыр. Бул сөөктөр археологиялык табылгыларга бай Перу өлкөсүндө табылган. Перуда негизи эле мындай тарыхый нерселер аябай көп. Жада калса, бизге белгисиз болгон Назка сызыктары дагы ошол жакта. Буга чейин ал жакта түрдүү маданиятка таандык көрүстүмдөр, мүрзөлөр, айтор издер табылган. Ошолордун бирөөсү. Бул маселе Түштүк Американын өлкөсүнүн конгрессинде көтөрүлгөндүгү үчүн дүйнөгө 1 саатта тарап кетти. Эми илимий изилдөөлөргө карап көрөлү. Дүйнөдөгү эң мыкты илимпоз изилдөөчүлөр бул нерселердин жашоодо болбогондугун, адам колу менен жасалгандыгын жана адам менен жаныбардын сөөктөрүн кесип, аларды кандайдыр бир жабыштыргыч менен жабыштырып жасалгандыгын, анын сыртынан жаныбардын териси менен капталып мумия болгондугун далилдешти. Жакшылап маани берип караган болсок, кээ бир сөөктөрдүн ортосунда томук жок, кээ бир сөөктөрдүн ортосунда эч кандай байланыш жок, кээ бир сөөктөр иретсиз жайгашылган. Буларды жакшылап изилдеген илимпоздор бул нерселер 1000 жыл мурун жасалып, 1000 жыл мурун мумияланганын айтышты. Муну 1000 жыл мурун ким, эмнеге, кандай максатта жасагандыгын билбейбиз. Бирок башка планетадан келгендердин сөөгү табылыптыр деп элдин оюн актуалдуу маселеден башка нукка бургусу келгендердин иши экендиги айдан ачык. Достор, эгерде кокустан жана түшүнүксүз нерселер болуп кетип атса, билгиле, силердин оюңарды бирөө башка нукка бургусу келип жатат. Илгерки көк кит оюну сыяктуу. Бул маселе 5 жыл мурун Перунун конгрессинде көтөрүлгөн. Ал жакта дагы илимпоздор өздөрүнүн комментарийин берип, бул маселе жабылган. 5 жылдан кийин Мексикада көрсөтүлгөн бул маселе мексикалыктардын оюн 1 саатта өзүнө бура алды. Эми биздикилер да Мексикадан үйрөнбөсө экен. Достор, эгер критикалык жана аналитикалык ой жүрүтүүбүздү өнүктүрбөсөк, Түркиянын токойлорундагы өрттөр сыяктуу, Кыргыз Республикасынын желегиндеги күндүн нуру сыяктуу ар кандай мумиялар бизде да пайда болуп калышы мүмкүн. Болду окшойт.